Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу төраға мырза, Бахрейн падышалыгына расмий сапарымдын алкагында бүгүн сиз менен жеке таанышып, жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Сиз менен болгон жолугушуубуз Кыргыз-Бахрейн кызматташтыгынын келечегине өз салымын кошот деп ишенем. Урматтуу төраға мырза, бул сапарым Кыргызстан менен Бахрейндин ортосундагы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп ишенемин. Кыргызстан Бахрейн падышалыгы менен ар тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде банк жана финансы чөйрөлөрүн мындан ары тереңдетүүгө артыкчылыктуу багыт беребиз. Бахрейн падышалыгы бүгүнкү күндө натыйжалуу экономикалык жана финансылык саясатты ийгиликтүү алып барууда өрнөк болуучу өлкө экенин көрүп турабыз. Кыргыз-Бахрейн алакаларында финансы жана банк кызматташтыгын өнүктүрүү зарыл деп эсептейм. Бахрейн жакынкы чыгыш жана Араб булуң аймагынын банк борбору экенин жакшы билебиз. Финансы кредиттик системалардын түзүмдөрүндө сиз жетектеген Бахрейндин борборлук банкы негизги ролду ойноорун көрүп турабыз. Кыргызстандын банк тармагы дагы өнүгүп келе жатат. Бизде шариятка ылайык банктык ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн мыйзамдык база түзүлгөн. Атап айтканда, улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамдарда ислам принциптери менен каржылоо жөнүндө тиешелүү нормалар камтылган. Ислам банк кызматтарына элдин талабы өсүп жаткандыгын эске алып, сизге Кыргызстанда жаңы Ислам банкын түзүүнү сунуштайт элем. Бул долбоор жүзөгө ашырылып калса, 80 миллион калкы бар Орто Азиянын аймагынын бизнес сектору бул банктын кызматтарынан колдоно алат эле. Ошондой эле келечекте Борбор Азиядагы эң ири ислам принциптери менен иштеген жалгыз банкка айланмак. Ушул себептен бул долбоорду ишке ашырсак жакшы болот. Кечээки жолугушуумда улуу даражалуу падыша дагы бул сунушумду колдоду. أهلا وسهلا. قد تشرفنا بزيارتكم معالي الرئيس إلى مملكة البحرين، ولا شك أن هذه الزيارة تعني الكثير لجلالة الملك ولشعب البحرين. Урматтуу президент мырза, Бахрейн мамлекетине кош келдиңиз. Биз үчүн ошо сиздин зыяратыңыз, сиздин келишиңиз абдан сыймыктуу болуп эсептелет жана эч кандай шеги жок дейт биздин улуу даражалуу падышабызга сиздин келип кетишиңиз абдан маанилүү болчу дейт. Ошондуктан биз ойлойбуз, Бахрейн менен Кыргызстан ортосунда достук мамилелер мындан дагы бекемдейт. Президент мырза, ошол биз Бахрейндин борборлук банкы катары ошол сиздер менен Кыргызстандын өкмөтү менен түзмө-түз иштешкенге, кызматташканга биз толугу менен даярбыз. Биз ошол экономикалык, финансылык тармактарда ошол иштерди биргелешип иш алып барууга ниетибиз, андан жакшы ниеттебиз. Урматтуу президент мырза, ошол сиз ислам банктары боюнча белгилеп өттүңүз дейт. Бизде Бахрейнде ислам банктары өзүнүн иштерин алып барат дейт. Бахрейнде биздин мыйзамга ылайык өзүбүздүн эрежелерибиз бар, принциптерибиз бар. Анан ошол принциптерге, эрежелерге ылайык биз иштерди жүргүзүп келебиз. Анан биз бул оюбузча ошол сиздердин улуттук банкы менен, Кыргызстан улуттук банкы менен түзмө-түз байланышып, ошол биздин келечектеги кызматташтык боюнча кандай жылдырабыз, ошол боюнча сүйлөшүп, анан алар менен маалымат алмашууга биз толугу менен даярбыз.